Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ободо ой пикир көрсөтүүсү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен өткөн жумаларда талкуу болгон жогорку кеңешке келе жаткан шайлоолор боюнча талкууну улантабыз. Ошол эле теманы алып чыгабыз. Себеби дегенде мына акыркы 2 жумадан бери мындан ары дагы кийинки жумаларга абдан саясий аба ырайы, мына бүгүнкү күндүн табияттын аба ырайысындай эле ысый баштады, саясатта кызый баштады. Себеби убакыттар шайлоого 3 ай жалпы жонунан 3-3,5 ай убакыт калды. Ошон үчүн биз дагы ошол талкууну улантмакчыбыз. Ушул Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине 7-чакырылышына карата шайлоого бир топ мыйзамдардын эрежелери, мыйзамдагы кээ бир баягы пункттар десек болот, өзгөртүүлөр болуп атат. Ошонун негизинде талкуу улантайлы ошолор боюнча. Анда биз студияга конокторубузду чакырганбыз. Иличбек Эргешев, Мекеним Кыргызстан партиясынын төрагасы, ошондой эле Улук Маматаев, Ак Калпак партиясынын төрагасы. Куш келипсиздер, урматтуу коноктор. Анда Илич мырза, сизден баштасак, мына сиз акыркы убактарда ушул талкууга мындай активдүү катышып атасыз, көрүп атабыз, ошон үчүн сизди чакырдык элек да. Мына ушул алдыдагы жогорку кеңешке карата шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүлөр боюнча, анан деги эле ушу парламентаризм боюнча сөз кылсак дегенбиз да. Ушул боюнча сиз сөзүңүздү, оюңузду уласаңыз. Эми баягы элдин арасында азыр шайлоо жакындаган сайын албетте тилекке каршы элдин жана гыжырдануусу пайда болот. Анткени өзүңүз билесиз, мына 30 жылга жакын эгемендүүлүк убакта эл күткөн өзгөрүү болбой атат. Эми бирок туура бул өзгөрүү дароо болуп келе турган нерсе эмес деген ойлор деле бар. Бирок баягы ушул 30 жылдык ичинде 30 жылга ылайыктуу өзгөрүү деле болбой калып атат да. Ошон үчүн элдин да гыжырдануусун бул туура деле айтыш керек. Албетте мамлекетти бүгүнкү күндө эң негизги маселе ушул мамлекетти биз канткенде оңдойбуз, элдин жашоосун жакшыртабыз деген маселе да. Анан келип келе бизде туура парламентке эле ушул такалып калат. Анткени элдин арасында ушу жергиликтүү шайлоолор, жогорку кеңеш шайлоолору, президенттик шайлоо деп элдин арасында ушу жылда эле шайлоо боло береби деген түшүнүк дагы жөн жеринен болбош керек. Албетте бул шайлоолордун астында биз эмнени айткыбыз келет? Албетте мына 6-чакырылыш болуп, улам барган сайын жаңы парламент, бул жаңы күчтүү депутаттар келет, күчтүү парламент келет, элдин көйгөйүн чече турган депутаттар келет деген сайын сапаты тилекке каршы мына жашоо көрсөтүп атат, тескерисине кетип атат да. Улам барган сайын мына начарлагандан начарлап мындай баратат. Ошондуктан бул жерде бир гана маселе туулат. Ушул парламентаризм негизи жаман эмес да. Парламенттин ичиндеги депутаттардын ошол деңгээли, маданияты, билим деңгээли, иш билгилиги, профессионалдуулугу мисалы ушул жакка көп көңүл буруш керек. Эң негизги маселе мен айтар элем ошол парламент ичиндеги депутаттардын сапатында. Анткени сапат болгон учурлар деле болгон, билесиздер, Кыргызстандын парламентаризм тарыхында күчтүү депутаттар келип, күчтүү маселелер чечилген. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эң ушул шайлоо мыйзамдарынын негизги көңүл чордонунда болгон маселе келе турган парламентке депутаттардын сапатынан көңүл буруу керек да. Анткени бүгүнкү күндөгү депутаттардын ошол бул бүгүнкү күндө системанын натыйжасы, бул чындык. Сапатынын өтө төмөндүгү байкалууда. Ошол мына биз буга чейин мажоритардык системаны жашап келдик. Бир округтан бир депутат деп. Азыр мына 13 жылдагы конституция өзгөртүлгөндөн бери биз азыр мына партиялык системага өттүк. Бирок партиялык системанын дагы ош кыйыштары байкалууда. Бирок бүгүнкү күндө жакшы мындай сунуштар берилип атат. Мен жеке айтып кетер элем, ошол партиянын лидери чечип коюп атат деген да бул чындык. Бир партиянын лидери келип туруп эле ошол тизмени бардыгын өзүнө ылайыктуу адамдарды алып келип алып кирип парламентке өткөрүп коет. Ошондуктан элге чыныгы элдин добушу өтө турган механизмдерди шайлоо мыйзамдарына мындай чечкиндүүлүк менен бийлик мамлекет барыш керек да. Бул жалпы биздин келечек муунга пайдалуу. Анткени мына преференциалдык деген сунуш берилип атат. Бул туура нерсе, анткени
биринчи партияга добуш берет, анан ошол партиянын ичинде тизмеге добуш берилет. Ошол бул кишини биз мисалы тааныйбыз, бул айылдан болот, өтмүшү жакшы, адамгерчиликтүү, мисалы адилеттүү, билими жогору, анан кийин жанагы иш тажрыйбасы да эмеси бар, анан элдин ичинде аброю бар, бул жалганчы эмес деген сыяктуу элдин сынынан өткөн бир эме керек да. Ушундай депутаттарды алып келе турган шайлоо мыйзамдары бизге бүгүнкү күндө аябай мындай керек болуп турат. Рахмат. Улук мырза, сиз айтсаңыз ушул учурдагы 6-чакырылыштагы Жогорку Кеңештин курамына эле эмес, жалпысынан ишмердигине, сапатына аябай сын пикирлер көп, анын баардыгыбыз көрүп турабыз. Анан мына 7-чакырылыш кандай болуш керек? Биз ушул сын пикирлер канткенде азаят, парламентке болгон ишеним, мамиле канткенде өсөт? Мен эң биринчи биз парламенттикпи, президенттикпи, бул негиздүү маселе да. Парламенттин составы, парламенттин ишмердүүлүгүнө биринчиден баа бериштин алдында биз эң биринчи парламентти өзүбүз тандап алышыбыз керек. Жакшы, сапаттуу парламентти тандап алышыбыз керек. Бизде парламентаризм качан бир жакшы деңгээлге жетет? Биз качан гана партиянын программасына карап туруп, анан кийин добуш берип тандаганда. Бирок бүгүнкү күнү биз каргыз элебиз, бүгүнкү күнү андай деңгээлге жете элекпиз. Парламенттик башкарууга бүгүнкү күнү биздин деңгээлибиз туура келбей атат. Бирок бул жакшы система. Парламенттик система бул жакшы. 5-6 миллион, 10 миллионго жетпеген элдердин, мамлекеттердин өнүгүүсү парламенттик гана өнүгүү менен келе атат. Эми чоң улуу державаларда президенттик система. Эми кийинки парламентте, мен буга чейинки айтып кеттим. Сөзсүз түрдө биз сапатына карашыбыз керек. Кандай адам болгон буга чейин, кандай депутат болгон, балким депутат болгон болсо буга чейин, кандай иштерди кылды, кандай мыйзамдарды кабыл алды, кандай мыйзамдарды сунуштады, ошол мыйзамдарды кайра көзөмөлдөп ишке ашыра алдыбы, ушулардын баардыгы өтө маанилүү. Эми Иличбек мырза, негизи мына партияларды ирилештиребиз, элдин башы 200-гө 300-гө бөлүнүп, мындай элдин башы айланып, ушундай 200-гө бөлүнүүчүлүк алып келет экен. Шайлоо болгондо 30 партия чыгып алат экен, 29 партия чыгып алат экен. Бир мындай ирилешкен 3-4 партия гана келиш керек. Эл дагы мындай тандоосу мындай баш айланбай тургандай болуш керек деген мааниде 9%га көтөргөн да. Бирок 9% баягы кыргызда жакшы сөз бар го, туулбай туна чөктү дегендей 9% кагаз жүзүндө жазылды, бирок ал менен шайлоо өткөн жок. Адам мурунку 7%га түшүп атат мына бүгүнкү күндөчү. Анан ошол эле учурда пайыздарды такыр алып салыш керек деп бир топ мамлекеттерди мисал катары тартып атпайбы? Кээ бирде жок, 2%, 1%, кээ бирлеринде такыр эле жок депчи. Анан ушул пайыздык чектен өтө албай, мындай прогрессивдүү көз карашы бар, мындай тың жаштар, өсүп келип аткан жаштар ошол жагынан алдын ала эле уже коркуп шайлоого баруудан тайсалдап калган учурлар бар. 7% деле чын-чынында көп да. Ушул боюнча айтсаңыз. Туура, азыр бул парламентаризм бизде эми өнүгүп келатат. Мен жана айтып кеттим, парламенттин депутаттарын сапатын караш керек, бирок парламентаризмди сындабаш керек да. Азыркы мына өтмөк боюнча сиз айткандай баягы баланын туулганы эмес турганы сүйүндө бул туулбай атып, жанагы 9%дык чек ишке ашпай азыр кайрадан артка мурдагы 7%дык чекке мындай келүү болуп атат да. Бул туура нерсе, анткени өзүңүз билесиз, 2010-жылдын 27-июнунда бизде ошол конституциялык өзгөрүүлөр болгондон кийин биз көп партиялуулук башкаруу парламенттик өлкө деп келатабыз да. Бул жерде президенттик, парламенттик, эми парламент жагын карай турган болсок,
негизи дүйнөлүк мына парламентаризм менен өнүгүп келаткан өлкөлөрдө ал чек төмөн да, аябай эле төмөн. Эң жогоркусу мен билгенден ушул Турцияда болуш керек, 10% чек. Бул жалгыз эле өлкө. Анан калгандары ошол келип мына 7-3 ушинтип келет да, аз төмөн. Менин жеке оюм парламентте ошол ченемдик бирдик босого чеги төмөндөш керек. Анткени бизде кандай болуш керек? Парламенттин ичинде бир конкуренцияны бир жаратыш керек да, атаандаштыкты, саясий атаандаштык болуш керек. Анткени парламенттен эң эле мисалы кызыккан эмне бул? Ал жерде көпчүлүк коалициянын мандатын алуу. Анан кийин ушул мандатты алгандан кийин баягы өкмөттү куруу да. Бул дүйнөдө эле ушундай, мисалы Японияда деле, башка өлкөлөрдө деле жанагы чынына карап келсеңиз мушташып кетип атпайбы? Эмне үчүн мушташат? Ошол өкмөт үчүн мушташат да. Ал квота үчүн мушташат. Министрликтерди алып калалы депчи. Бул жерде ошол көпчүлүк коалиция өкмөт куруп атканда ошол түзүлгөн өкмөт иштей албай калса, мисалы ал коалиция бузулуп, жоопкерчилик болуш керек да. Эми бир эч кандай реформа эмес, эч кандай ишти кылбаган жөн эле бир депутаттардын, ошо парламенттеги фракциялардын квотасы менен келип алган министрлер премьердин деле көз килбей, мисалы анткени анын үстүндө депутаттар турат, фракциясы турат, ал эсептешип алган, соодалашып алган мисалычы. Ошону билет дагы анан ал жерде эч кандай мына профессионалдууну карабай келип атпайбы. Ошон үчүн эгерде чек төмөндөгөн сайын көбүрөөк партиялардан өтүшүн бул камсыздайт да. Бул деген сөз парламенттин ичинде көпчүлүк коалиция түзгөн өкмөт иштей албай калса, ал өкмөт кетип отставка. Андан кийин башка ошол парламенттеги башка партиялардан жана ошол көпчүлүк коалициянын ичиндеги жакшы мисалы сапаттуу депутаттар бар да, бардыгы эле бирдей эмес да. Курап парламент коалицияны кайрадан курап туруп, ошондой ал мандатты өздөрүнө албаса болот да. Бул деген сөз ичинде аябай мындай конкуренция жүрөт өкмөттү куруу жөнүндө. Бул биринчиден, экинчиден бул эң негизги жери, экинчиден бизде баягы ойлордун, пикирлердин, сунуштардын плюрализм деген болуш керек да. Ар тараптуу пикир болуш керек. Бул баягы демократиянын бир эмеси да, белгиси. Ар түрдүү пикирдеги топтор келсе, ошондо мисалы азыр көбүнчө бүгүнкү күндө дагы негизги талап дүйнөлүк деңгээлде ой жүгүрткөн, мисалы өнүккөн өлкөлөрдүн өнүгүшүн изилдеген, мисалы Японияны, Европада парламент өлкөлөрдө же болбосо башка өнүкүп аткан өлкөлөрдүн тажрыйбасын изилдеп, ошол аңдап, мыйзамдарын изилдеп, ошону бизге алып келип адаптация кылып, биздин элдин жашоосун жакшыртып, мамлекетти күчтөндүрө турган бир партиялардын келүүсүнө шарттай турган нормалар керек да. Улукбек мырза, мына бир жөндүү мисалда, мына Иличбек мырзанын сөзүнөн улам. Негизи мына 10 жылдан бери, 2010 жылдан бери дээрлик бардык өкмөттү 99% бир жолу гана республика кураган СДПК партиясы курап келип атат да. Канча өкмөт алмашса 10 жыл ичинде дээрлик баарын СДПК партиясы кураганда дагы мындайча айтканда абдан мындай татыксыз өкмөттү курап атат. Кайра эле СДПК, бирок баягы маданияты жогору саясатчылар же партиялар айтыш керек эле да. Эми СДПК силер ушунча курадыңар, бир да өкмөтүңөр мындай профессионалдуу, сапаттуу өкмөт болгон жок. Силердин моралдык тил укугуңар калбады деп талашканга дагы мындай башка фракциялардын чама чаркы жетпеди да. Ушуга кандай карайсыз, ушул өкмөт куроодо маселесине? Мына азыр биз буга чейин айтып кетип атпайбызбы? Өкмөттү куруу бүгүнкү күнгө чейин биз сөз гана, кагаз түрүндө гана фракциялар, депутаттар курады деген сөз гана бар. Бирок негизи президент сунуштайт. Экс-президент Атамбаев каалаган премьер-министрин алып келип сунуштап өткөзөт. Бир дагы фракция ал премьер-министрге өзүнүн добушун бербей же каршы болгонун бүгүнкү чейин биз көргөн жокпуз. Радикалдуу айтып же болбосо бир кемчиликтен айткан болгон жок да. Бул биринчиден биздин системага байланыштуу. Эгерде биз парламенттик же президенттик өлкөбүз болгондо, негизи парламенттик өлкө болсок, ошол утуп келген партиянын лидери өзү премьер-министр болуп, эч кимден сурабайт эле, баягындай соодалашуу болбойт. Фракцияларга бизге бүгүнкү күндө бөлүнгөн да, оппозициялык блокко бир министр, анан бул жака бир министр деп өздөрүнчө бөлүп алышкан. Ошондуктан бизде жоопкерчилик жок. Элис айткандай, бир министр премьер-министрге баш ийбейт. Анын артында шайланган фракциясы бар.
Ошондуктан биз эң биринчи бул системаны оңгордун алдында биз өзүбүз тактап алышыбыз керек. Мамлекеттин курсун. Биз кайсыл мамлекетте жашап атабыз? Мына Жогорку Кеңештин депутаты Курбанкул Зулушев жакшы бир мыйзамды көтөрүп чыкты. Биз тактап алайлы. Мына 10 жыл эмес, ага чейин президенттик өлкөдө биз президентти шайлап келдик. Бүгүн деле шайлап атабыз президентти. Мына бардактын баары ушундан. Ошол сунушту эл да колдош керек, мен ойлойм. Мен айтып аткан жокмун. Бир президенттик болот же бир тандап алышыбыз керек. Бир беткей мындай же президенттик, же парламенттик, таза. Азыркыда аралашабыз. Буга чейин президенттик таза бийликти да көргөн жокпуз да. Неге дегенде премьер-министр болуп атпадыбы? И парламенттик дагы өлкөнү көргөн жокпуз. Неге дегенде мындай экөө тең шайланып атат да. Ошондуктан кайра биз башынан башташыбыз керек. Мына келген парламент ушул мыйзамды даана бир ордуна коюп, анан кийин жашоону башташ керек. Биз азыр чаташып калдык. Эгерде ушул система менен кете берсек, мындан да жаман болот. Ошондой эле парламент келет. Биз жамандап аткандай эле парламент келиши мүмкүн. Неге дегенде эч кандай жанагы идеясы жок. Биздин келаткан парламенттердин баягы элдерге берип аткан убадаларын карап көргүлөчү. Ушул парламенттен сураган киши барбы? Моундай убада бердиңер эле деп бирок элди өзү да унутуп калат экен да. Бир убакта ошол берген убадасын макул деп коюп, шайлап алат да, анан ыйлап жүрө берет да. Ушул депутат ушундай кылбай койду, анан ушул парламент негизи депутаттын ал барып жолугуруп перишан иши эмес да. Системаны негизи мамлекеттин курсун аныктай турган парламент болот да. Эми ушул боюнча мына талаш тартыш деле жок. Эми баары эле билип калды. Бизде баягы кагаз жүзүндө эле парламенттик башкаруу экенбиз. Иш жүзүндө супер президенттик эле башкаруу болуп атат да. Качан бир жолу ушул биздин парламент президент менен кеңешпей иш кылып, же болбосо премьер-министр өзү тандап бир министрди же бир вице-премьерди койду. Баары эле президент аркылуу өтүп атканы баары белгилүү да. Мына азыр туура айтты. Ошол Курманкул Зулушев туура мыйзам долбоорун алып чыкты, коомдук талкууда турат бүгүн. Биз биринчи башкаруу формасын тактап алайлы. Президенттик болсо президенттикке жараша баш мыйзам жазайлы. Парламенттик эл тандаса парламенттик боюнча кетейли депчи, таза болсун деп. Эми мындай сөз бар го, жана кыргызча которгондо бир аз боюнда бар деген түшүнүк жок да. Же боюнда болот, же боюнда болбойт да. Биз ошого өтүшүбүз керек да. Биз ортодо жүрөбүз да азыр, бир аз боюнда болуп калыптыр деген түшүнүк мененчи. Бул өзүдү алдап келатабыз. Эми азыр 30 жыл мына эгемендүүлүктү алганыбызга келер жылы толот. Эми дагы 30 жыл жүрөбүзбү? Же андан да көп жүрөбүзбү? Эми болду, жетишет да. Бир мындай бала деле төрөлсө, элестетиңиз, мына 30га чыгып калмак да. 30га чыкты да, 90 жылга төрөлгөндөр туурабы? 30 жыл өтүп кетти. Эл эмне үчүн көчөгө чыгат бүгүнкү күндө? Эл эмне үчүн мисалы соц тармактарда сындайт? Эмне үчүн бийлик бутактарынын бардык тармактары элдин сында калат? Анткени элдин жашоосу чындап кыйын болуп атат. Муну моюнга алыш керек. Жумушсуздук, үй бүлөдө мисалы балачка багыш керек деген. Анан соц тармактан көрүп, телевидениеден көрүп, жанагындай адашууларды көрүп, ушу билимсиз, маданияты жок, эч кандай татык адамдардын келип алып туруп бийликти башкарып атышы элди аяк жырын келтирип атат да. Ошон үчүн биз биринчи кезекте албетте системаны чечип алыш керек да. Бирок менин көз карашым ушу парламенттик деп айтып кетер элем. Бирок эгерде керек болсо, ошондо эле мейли алып көрөлү. Президент болсо анда премьерлик эмени кызматордун жоюш керек. Сээ мамлекетте эки баштуу болбош керек, бир баштуу болуш керек. Мына ошондо баягы боюнда болуп бала бүтөт, төрөлөт, андан ары жашоо уланат дегенде. Анткени же мисалы Америкага окшоп аткаруу бийлигинин башынан да президент туруш керек, өкмөткө шылтап койбой. Бизде мына СНГ өлкөлөрүнүн ичинде ушундай болуп калганда, бир аябай мындай өздөрүнүн ыңгайлуу бийлик системаны куруп алганда, жоопкерчиликтен качыш жолу болчу, буйташ жолу. Мисалы эл эмне жыйынтык кылып албай атасың, экономика эмне көтөрүлбөйт, жумуш ордундары эмне түзүлбөйт, элдин жашоосу эмне жакшырбайт деген суроо койгондо, мына мен өкмөт иштей албай атат деп премьерге шылтап коет. Муну акыркы мына кошуна өлкөбүз Казакстандын президенти өзүнүн тарыхында биринчи жолу өкмөттү кетирди да, мындай айтканда. Бул деле ошол кутулуу да. Эптеп эле элге жооп берүү. Бул деген сөз жоопкерчиликти алуу эмес да. Ошондуктан бул жерде чечкиндүү кадамдарга барыш керек. Кыргыз саясаты, кыргыз эли
бул келечек үчүн барыла турган сөз. Ошондо биз бир чечим келип туруп же парламенттик толук болсок, менин ушундай болгон жакшы. Ошондо сиз айткандай, бул киши айткандай, ошол утуп келген партиянын лидери премьер-министр болот дагы бүт жоопкерчиликти мамлекеттин 6 миллион 200 миң элдин жашоосун жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алат. Бүт ошондой нерсеге биз келиш керек бар эртели кеч. Ансыз биз дагы Кудай билет канча жүрөбүз. Мынтип жүрсөк жылдар өтө берет. Дүйнө өлкөлөрү мына алдыга кетип атат. Алыста айтпай эле коелу, мына кошуналарыбызды алып көрөлү, алдыга жылып мындай биз суктана турган иштер башталып атат да, мындай айтканда. Экономиканы Өзбекстан керек болсо азыр мына либералдаштырып баштады да. Эми албетте баягы сындаш баарынан оңой, чынында айрыкча биз кыргыздар азыр отуруп алып 5 жашар баладан 80-90-га чейинки абышка кемпирге чейин саясат менен алектенип, саясат түзүлүп калдык, тилекке каршы. Мунун баары баягы жумушсуздук, бекерчилик дегендейчи. Анан саясатчы болуп калдык да, экономикада, өндүрүштө өсүү жок, мындай бир жакшы иштер жок, анан баардыгы бош. Ошол себептен ушунчалык саясатташып кетти да. Тилекке каршы бул биздин мамлекетти эч качан өнүктүрүп өстүрбөйт, тескерисинче аркага тартат экен, себеби баардыгы сынчы болот экен да. Деген менен мына босогодо 3 айдан кийин шайлоо. Бүгүнкү күндө партиялар ушундай соодалашып, бири-бири менен мындай күч топтошуп, ажырашып, жарашып дегендей ушундай тенденция аябай катуу күч алып атат да. Мына эгер 7% болсо, дагы канча партия келиши мүмкүн? Бүгүнкүдөй 5-6 партиябы же мурункудай 5 партиябы келсе, кандай партиялар келиши мүмкүн? Байлар келеби, кайра эле? Кандай дейсиз? Албетте бунусунда 5 партия болсо, 6 партия болсо, кийинкисинде балким 4 партия келиши мүмкүн. Бирок албетте акчалуу, капчыктуу парламент кайра келет. Аны азыртан эле билинип калды. Шаардык кеңештеги шайлоодон көп нерсе азыр уже билинип калды. Неге дегенде, мен өзүм анча-мынча региондогу балдар менен сүйлөшүп атам, кээ бир партиялар өздөрүнүн агитацияларын ошол акча менен эле элди алаксытып, өзүнө тартып аткан убактар болуп атат экен да. Жанагы 7%дык деп атышпайбы? Андан ылдый бүгүнкү күнү түшүрө албайт. Андан ылдый бүгүнкү күнү түшкөнгө дагы мүмкүнчүлүк жок. Албетте жакшы болот эле. 3% болсо, анда чындап эле прогрессивдүү, билимдүү жаштар катышканга мүмкүнчүлүк алат эле. Тилекке каршы бүгүнкү күнү андай болбой атат. Эми ал болуп уже парламент аны тактап 7%га калтырышты. Эми ушул 7% менен барат. Бирок ушул азыр дагы мүмкүнчүлүк бар элде жакшы тандоого. 3-4 ай бар. Бул бир маселе. Экинчи маселе жанагы биз өнүгүү маселесин айтып атпайбызбы? Биз бүгүнкү күндө аябай бир тез маалымат жете турган заманда жашап атабыз. Биз баягындай велосипедти ойлоп табыштын кереги жок бүгүнкү күндө. Өзүнчө отуруп алып, эгерде мамлекетти чындап ойлогон болсок, биздин өкмөт, биздин эл башчылар ойлогон болсо, өнүгүп аткан эле мамлекеттердин практикасын карашыбыз керек. Бир мисал айтып кетейин, мына Саакашвили Украина алып барып өзүнө жумуш берди. Болбосо башка мамлекеттин жараны болгон. Өздөрүнө берип, неге анда Саакашвилини ушу жакшы көргөн үчүн алып барган жок? Аны реформаларыбыз керек аларга. Биз дагы ошондой бир кадамдарга барганга туура келет. Жашоо ошого алып барат. Эмнеге дегенде, артка кете бергенден көрө алдыга жылыш керек. Бизде мындай бир өөн учурайт да, башка мамлекеттен келип ушу сага жакшылык кылмак беле деген ой бар да. Карап көрсөңөр, футбольный командаларды эле алып келип, өзүнүн рейтингин көтөрүп, легионерлерди алып келип туруп ойнотуп атпайбы? Бирок алар Кыргызстан атынан ойношот. Кыргызстанга очко алып келип берет. Бул менеджерство, дүйнөлүк практика. Биз дагы ошондой менеджерлерди тартышыбыз керек. Неге дегенде, биз алардын Европанын өнүккөн мамлекеттердин жашап өткөн жолуна эми түштүк. Туура, биз бүгүнкү күнү парламентте ушу жаман парламент болду,
Ошо парламент жарабайт экен деген бул туура эмес. Эмне эми баштадык. Бул туура башташыбыз керек. Жана айтып кетпедиби? Бая боюнда бар дагы мындай төрөлүш керек да. Биздин конституция төрөлгөндө эле кыз теке төрөлүп калды да. Же эркек эмес, же аял эмес болуп калды да. Экөө тең болуп калды да, мындай айткандачы. Ошондуктан биз кайра жаңы конституцияны алганда, караганда конституциялык реформага барыш керек да. Анан кийин ошондо биз бир жыныстуу кылып, бир тараптуу кылып, анан кийин жолду башташыбыз керек. Ойго кошумча кыла кетейин. Баягы бардык нерсе ушул айыл өкмөт болобу, акимчилик болобу, же ушул мэр, министрлик, губернаторлук бардык кызмат орундары керек болсо, ошол отурган адамга байланыштуу да. Эгер адамдын пикири болсо, акылы жетсе, анан жүрөгүндө таза ниети болсо, эл иштейт ал. Ошондой адамдарды келтириш үчүн мына биздин Кыргызстанда деле ал жагдай бар. Сырттан алып келгенге дагы толук мүмкүнчүлүк бар. Болгону каалоо керек болот да. Мисалы мамлекеттин ичинде биздин өлкөбүздө деле сыртта жүргөн аябай Кыргызстандын жарандары бар. Акылдуу, билимдүү, ошол немисче, кытайча ойлоно турган балдар, кыздар жүрөт. Мисалы Google'да иштеп атат туурабы? Apple'да иштеп атышат, Deutsche Bank'та иштеп атышат мисалы. Болгону бизде маселе эмне болуп атат? Маселе бизде айлык аз. Нурлан мырза. Мисалы мамлекеттик кызматта бүгүн 10 000 сом айлык. Мына Бишкек шаарында жетеби ушул? 15 000 сом айлыкта. Анан эми ошол айлыкка кандай жумуш болот? Грузияны айтып кеттиңиз. Грузияны мен айтып коем, мына Грузияда саламат сактоо министрлигинде мисалы врачтардын айлыктары эң төмөнү $1000 башталат. Грузия бизге ошол өлкө болгон да. Бизден да начар болгон. Начар болгон, калктын саны деле аз, мындай жөнөкөй жупуну болгон. Анан ошол жерде $1000 $15 000 чейин айлык бүгүнкү күндө. Эми ошону барып сураш керек. Мисалы Кыргыз саясатчылары, калайын өкмөт мүчөлөрү. Ушуну силер кантип жеткирдиңер $15 000? Силерде деле $300-400 айлык болуп турдубу? Туура? Эгерде ошондой айлыкты көбөйтсө, биздеги жана сапаттуу кесипкөй адамдар толтура. Ушу Бишкекте ошто нарында жүрөт басып. Айла жок элечи. Өздөрүнүн тирилин кылып, ушу бийликке барбай койгон ашып барса. Жүрөт да. Ошон үчүн берде маселе көңүл чордондо отурган. Биз баягы туура айтып кеттик. Ушу парламентти эле сындай бербей, бардык өкмөткө төлчү. Анткени элдин жашоосу менен түздөн-түз иштеген бул ошо аткаруу бийлиги. Өкмөт да. Демек өкмөткө ошондой жана профессионалдуу адамдардын келишин камсыздоо маселесин караш керек. Бул жерде өкмөткө эмнеге келбейт ал кишилер? Анткени анын эмеси айлыгы жеке компанияда, фирмада жогору, 10 эсе жогору кеминде, ушу бүгүнкү күндө да. Бияктан мисалы 7-8 миң деп атса мамлекет, ал жактан мисалы 70-80 миң алат. Ошон үчүн айлык маселесин да караш керек да. Бул эң туура. Мындай экен да, бир ушул бүгүнкү Кыргызстандагы кадрдык системадан мындай ушундай жалкып, тажап бүткөн бир жараныбыз кезинде жазган экен да. Тилекке каршы менин биографиям дал келбейт, биографиям дал келсе, географиям дал келбей, ушундай акыбалда жүрөм депчи. Анан мындай карап отурсак, чынында ошондон кийин мен мындай маани берсем, мына сиз абдан туура айттыңыз. Биздин өзүбүздө мындай тың, тажрыйбалуу, билими бар, иштей турган адамдар башка жакта жүрүшөт, иши жок жүрүшөт. Ал эми бүгүнкү күндө мындай чала сабат, таанышы күчтүү, акчасы күчтүү бир мындай кадрлар бийликте отурат да. Анан ошо кээ бирлер болсо дагы мен дайыма айтып калам, бул дүйнөдө эң чоң кордук бул өзүңөн деңгээли төмөн адамга баш ийүү депчи. Ошол билимдүү адамдардын көпчүлүгү эми ошол жерде отурат, билимсиз. Эми ошого кантип мен баш ийип иштейм деп барбайт да. Эми эмне кереги бар, эми көрүп атпайсызбы депчи. Мына ушул нерсени кантип жоёбуз биз бүгүнкү күндө? Мен аябай жакшы нерсе айттыңыз да. Негизи бул эл башчыларынан башталыш керек да. Патриот болуш керек биринчиден. Экинчиден чынжыл болуш керек. Анан саясий эрки бар адам болуш керек. Коркпош керек. Мына географиялык деп атпайсызбы? Абал. Биздин географиялык абалыбыз өтө ыңгайлуу бардык жакка. Бирок биз ошону туура колдоно албай атабыз да. Бир державаны карап отурабыз да бүгүнкү. Бир гана державаны карап отурабыз. Ошол держава эмне десе, ошонун гана ырымырдап, ошону суу тийгизбей, чаң чугузбай, ошону мактап отурабыз.
Бул эмне деген сөз? Бул деген биз кулдук аң сезимден кетишибиз керек. Биздин жетекчилер кетиш керек. Ошондо эл ээрчийт. Айтат, ай, мына биздин жетекчи ушинтип аткандан кийин биз дагы ушул жолго барышыбыз керек экен. Биз көрсө биз маңкурт эмес экенбиз да. Бирөө айтса эле кыла бербеш керек экен, биз ойлонушубуз керек экен. Ошондой адамдарды алып барышыбыз керек бийликке. Географиялык абалыбыз биздики эң ыңгайлуу бардык жагынан. Бул жагында бир держава турат, бул жагында бир держава турат. Экөөнө тең Кыргызстан, кызыктар Кыргызстанга. Темир жолду сөзсүз түрдө салышыбыз керек. Бир держава салдырып айтып бүгүнкү күндө алардын бардыгы билишет. Өздөрүнүн ыңгайына карап бизди бүгүнкү күнгө чейин күн каратпай келатат. Каалагандай калчап атат. Кааласа аны алмаштырып коет, кааласа буну алмаштырып коет, кааласа президентти чакырып алып сүйлөшүп кайра жиберип коет атат. Экс-президент өзү учуп барып келди. Уят болду. Ачык эле айтышыбыз керек. Биз ошол кулчулук аң сезимден чыгышыбыз керек эң биринчи. Антпесек экономика деген эч качан өнүкпөйт. Экономика түздөн түз патриоттук сезимге келип такалат. Патриоттук сезим болбосо эч качан мамлекет өнүкпөйт да. Урдашат, кетишет бардык. Туура, сиз эми баягы географиялык абалды масштабын жогору алып карадыңыз. Сиз башка немеден тепкичтен мен айтайын, Кыргызстандын ичиндеги жердешчилик маселесин айтып калдым да мен бул жерде. Туурабы? Мен кошумчалап кетейин. Албетте биринчи биз мына 29 жылдан беричи Нурлан мырза ушул саясат болуп келатабыз да. Эч кандай экономика жок. Эми саясатты токтотуп, жанагы Орусиядагы Яблоко партиясынын лидери мурдагы Григорий Явлинский айтып кетти эле. Саясат канчалык көп болсо, ал экономиканы жейт депчи. Бизде ошондой болуп атат да, саясат гана болуп келатат, элди шайлоо менен гана ушинтип алаксытат. Анан жашоо деңгээли төмөн, экономика жок. Экономика жок болсо, кайдагы реформа? Мисалы, бир мектепке бир кичинекей туалет куруш үчүн дагы экономика керек да, акча керек, туурабы? Анан акча жок болсо, туалет кантип курулат? Жөнөкөй эле эмеден айтайлы, чоң акылдуу сунбай мындай чоң нерсени көтөрбөй эле коелу, макроэкономикалык маселелерди. Жөнөкөй эле нерседен баштайлычы. Кичинекей нерсеге дагы экономика керек. Ошон үчүн бул экономиканы ушул 2 жыл ушуну эми болуп жетишет да, саясатты токтотуш керек дагы. Саясатты оңдош керек да, системаларды туура келтирип алып туруп, анан кийин экономика өтүш керек. Мен 2 жолун айтып кетер элем. Биринчи, мына азыр президент жүргүзүп аткан саясат коррупцияга каршы күрөшүү. Бул сөзсүз болуш керек. Анткени коррупциянын деңгээли бизде мына Transparency International айтканда бизде 127-чи меде туруп калдык да. Аябай мындай коррупциянын деңгээли жогору өлкөлөр катарына киребиз биз Кыргызстан. Ошол Африка өлкөлөрүндөгү мисалы. Анан коррупцияны аябай жакшы эффектүү иштетсе, күрөшсө, ошол акчалар түшөт, мисалы, урлуктар түшөт. Ал биринчи коррупцияны күрөшкөндө көмүскө экономика бар да бизде. Мына бардык эле саясатчылар айтып жүрөт. Мындан 12 жыл мурда Игорь Чудинов айтты эле. Кыргызстандагы ошол убактагы премьер-министр. Кыргызстанда көмүскө экономиканын өлчөмү 60 миллиард сом деп. А бүгүн канча болду? 140 миллиард болду. 100 миллиард деп коелу, элестеткиле, бул 100 миллиард деген сөз канча чоң акча. Мына бул жакта акча жатат. Эгер чындап күрөшүп, жыйынтык кыла алса да, ушу коррупционерлерди бизде апарылы камап коюп, аларды кайра багып, аларга чыгым кетирбей мамлекет. Аларды акчасын алып түшүрүп мамлекеттик бюджетке өздөрүн чыгарып коюш керек. Амнистия болуш керек да мындай, туурабы? Анан бул биринчиден, экинчиден ишкердүүлүктү либералдашууга керек, экономиканы эркиндештирүүгө керек. Мисалы, мамлекет элди бакпайт, мамлекет болгону мамлекеттин бүтүндүгүн камсыз кылып, көз каранды камсыз кылып, чек ара маселесин тактап, коргонуу маселесин чечип, улуттук коопсуздук маселесин чечип, анан кийин мыйзамдардын аткарылышын камсыз кылып бериш керек. Мамлекет мыйзамдуу мамлекет болуш керек. Соттор туура иштеш керек. Анан мамлекет болгону мамлекеттеги өлкөдөгү бүт эрежелерди тактап бериш керек. Мамлекет мына ушул функцияны аткарыш керек. Калган, мисалы, экономиканы, сооданы бардык эле жерде, мисалы, ишкерлер кылат. Элге товарды ким алып келет сырттан? Жеп ичкендин, кийгендин бардыгын ушул ишкер алып келет. Сыртка, импортко товарды ким чыгарат? Бул ишкер чыгарат. Ошону бизге валюта керек. Ошондуктан ишкерлерди бизде мамлекеттик укук коргоо органдары тарабынан аябай эле дублирование көзөмөл аябай көп да бизде, катуу, кысма калган, кыскан, анан камап иш козголуш үчүн куугунтуя берсе каяктан экономика өнүгөт. Ишкерлерге эме бериш керек. Анткени ишкер ошол товарды алып келип элди бакканда ишкер, жумуш фабрика, завод ачкан ишкер, жумуш орун түзгөн ишкер, айлык менен камсыз калган ишкер, салык төлөгөн ишкер, керек болсо кайрымдуулук кылган деле ишкер да.
Жөнөкөй эле бир кичинекей эме алып көрөлү фирманы. Бир 5-10 адамдан турган фирманы алып көрөлү. Ошол ишкерди дагы келип туруп укук органдары кыса берсе ал жабылып калса эмне болот? Ошол 5 киши дагы ишсиз калат. 5 кишинин артында 5тен 10дон 25-50 адам турат да. Көрдүңүзбү? Өлкөдө миңдеген, 10 миңдеген адамдарды жумуш орду менен камсыз кылган эмелер бар да, ишкерлер. Мисалы курулуш компаниялары, тигүү жаатын алалы, жана соода тармагында. Демек, бул ишкерлерде эркиндикти толук бериш керек. Анан ошондо бизде соода сатык көбөйөт. Бул экономика ошондо көтөрүлөт дагы, мамлекеттик бюджетте ал канчалык чоңойгон сайын салыгын ушунчалык көп төлөйт. Бул жактан коррупция күрөшкөн саясат менен алардын төлөп аткан салыгын дагы жашырган көмүскө экономиканы жок кылып, мамлекет бюджетке айдаш керек. Ошондо биздин бюджет айталык 250-300 миллиард болсо, жанагы айлык маселеси чечилет. Анан айлык көтөрүлгөндө, мисалы айталык бир 70 миң сом болуп койсун өлкөдө айлыкты, мамлекет кызматкерлеринин. 100 миң сом үчүн көтөрүп койсун, 15 миң кылбасын Грузиядагыдай. Ошондо биздин ичибиздеги эле биздин саясаттагы баягы кадрлар келип иштейт. Эми айлыкты бүгүнкү күндө мен көз карашымда ошол мугалимдердин айлыгын, мамлекеттеги милиционерлердин айлыгын, анан жанагы дарыгерлердин айлыктарын жогорку кеңештин депутаттарынын айлыгы менен бирдей кылыш керек да бүгүнкү күндө. Анткени алардын иштери түйшүктүү. Мугалим мисалы мектептен барып эле дем алып калбайт, үйгө барып алып тапшырма текшерет турабы. Ал эртесинки күнү даярданат жаңы темага. Анан ошентип бул мугалим үйүнө барып деле иштейт да, мындай карагандачы. Мисалы 80 миңге жакын мугалим жүрөт, алардын айлыктары аябай төмөн. Ошон үчүн бул эки нерсени дагы көңүл буруш керек да. Либералдаштырыш керек, эркен экономика өтүш керек, мамлекет шарт гана түшпөш керек. Сиздин кошумчаңыз? Туура. Бүгүнкү күндө мисалдан бардык парламентке баргысы келет. Ишкер деле баргысы келет. Коррупционер деле баргысы келет. Биздин бүгүнкү күндөгү ошол ишкерлерге, бизнесмендерге жакшы шарт түзүлбөй атканын бирден бир себеби ушул болуп атпайбы? Эгерде салык системасы туура иштегенде, негизи эле мамлекетте бир адилеттүүлүк өкүм сүргөндө эч ким саясатка кызыкпайт эле. Парламентке барып отуруп ошол жерде кечке убактын өткөзбөйт эле. Күчтүү миңдеген орундарды түзө турган бизнесмен бүгүнкү күндө аргасынан парламентке барып атат. Ошол жерден өзүнүн бир кандайдыр бир кызыкчылыктарын коргоп атат да. Неге дегенде башка жол жок. Коркой турган. Тиягына барса, жөнөкөй бизнесмен болуп жүрө берсе, биздин органдар аларды кысып ар түрдүү жолдор менен кыйнап атат да. Ошондуктан баягы өндүрүшү бар, өндүрүшү ордунда өнүгүп аткан мамлекеттерде саясатка деле кызыкпайт эл. Ал жерде ким депутат, ким президентин да тааныбаган мамлекеттер бар. Баягы парламенттик мамлекеттерде эл тааныбайт президентин, потому что жогорку кеңеш өздөрүнүн депутаттары шайлап коет. Ал жүрө берет. Биз ошол деңгээлге жетебиз деп аракет кылып атпайбызбы бүгүнкү күндө? Эми баягы парламентаризмде бүгүнкү күндө жашап атабыз, эми президенттик эмес, биздики парламентте президентский болуп атпайбы? Анан ошого биз ошондой бир мамлекет түзсөк, курсак деген ой менен бүгүнкү күнү ар кандай ушундай бир жолдорду издеп атабыз да. Рахмат. Мен убакыт соңуна келип калды. Мен бир эле нерсени айткым келет да, ушул айтылгандардан улам тилекке каршы бизде парламентте тажрыйбалуу, илим билимдүү, ошо мыйзам жаза турган мындай бир чөйрө эмес, тескерисинче байлардын клубу эле болуп калды да. Мына азыр жогорку кеңеште отурган 120 депутаттын бери дегенде 70-inin бизнеси бар да. Бул абдан кейиштүү көрүнүш да. Парламентте байлар отурбаш керек. Алар байлар деген элди иш менен камсыз кылып, ишканасын өнүктүрүп, өстүрүп башка жакта болуш керек да. А бул жерде мындай башы шишиген окумуштуулар отуруш керек, юристтер отуруш керек. Ошол турмуштук тажрыйбасы бар, ошо жазылган мыйзам иш жүзүндө эртең кандай иштейт, ошону практикасын билген адамдар. Тилекке каршы бизде байлар же болбосо байлардын уул кыздары болуп, ошо жазышат чогулуш мыйзам, ал иш жүзүндө таптакыр ишке жарамсыз мыйзамдар болот. Ошентип парламенттин сапаты начар болуп атканда да ошондо ойлойм да. Ошон үчүн биздин урматтуу элибиз, шайлоочуларыбыз ушул жагына келгенде биз адамдардын сапатына карап кандидаттарды анан парламентти тандасак жакшы болот эле деп. Өткөндө да айттым, ушу май берген, ун берген, акча бергендерди эмес, мындай тажрыйбасын карап, Илич мырза айтмакчы, анын ийгилик тарыхын карап шайласак, мен ойлойм,
балким бир аз болсо дагы сапаттуу парламент келет го деп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин ушун менен кезектеги көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.